Нариман айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Мали айылынан чыккан алгачкы мугалимдерден 4-өө. Алардын бири башталгыч класстын мугалими Төлөн Кадыров. Ал бул мектепте 21 жылдан бери иштеп, директордун окуу иштери боюнча орун басары болууга жетишти. Ал тарыхчы жана педагог. Атасы айылдык кеңештин депутаты болгон. Башка улуттун балдарына салыштырмалуу өлөлүү тектүүлөрдүн балдарын тарбиялоо оор дейт. Кандай гана улут болбосун, ар бир адам билим алууга милдеттүү экендигин эскертет. Адыркы күндө мисалы менин карындашым, бир тууган карындашым дагы окуган. Ушул мектепте ал дагы башталгыч класстардын мугалими болуп иштеп келет. Анан менин кеңешим бул эми жашооду токтотуш керек да. Себеби дегенде дүнүйө өнүгүп атса, адамдар өнүгүп атса, эме кылып атса, биз дагы өнүгүшүбүз керек. Эми адам канча байлыгы болсун, ал капы менен эмени акчасын көтөрүп жүрсүн, капы менен алтын көтөрүп жүрсүн. Бирок окубаса, өзүнүн укугун билбейт да, өзүнүн укугун билбейт. Эч жерден мисалы ал нерсени акчаны тапкан менен ал нерсени иштетиш жолун дагы билбейт да. Ошон үчүн менин кеңешим, канча эме болсо, эгерде күчү жеткенче окуш керек да ар бир адам. Бардыгыңызды мектептерден алдыкпы? Алардын дагы бири Хаятка Нуринова. Алда башталгыч класстарга сабак берет. Бул мектепте иштеп жүрүп кесиптешине турмушка чыккан. Жолдошу экөө тең учурда мугалим болуп, башка өлөлүү тектүүлөргө үлгү болууда. Мен мектепте жакшы балалар менен окугам, отличник болуп 5-те, жалаң 5-те бүтүргөм. Анан кийин өзүбүздөн бардыгы окугандыгы үчүн атам бизди окуткан, эжем дагы, мен дагы, азыр кичи укабыз дагы азыр ОКУП'те окуйт. Анан бизде бардыгы окушсын деп умид кылат элем, бардыгылар ошондой бизге окшоп окуп, билимдүү болсун дейм. Буга чейин 1 класс, 4-класс чыгардым, иштегеним ошондо 5 жыл болуп калды. Азыр 1-класс алгам. Азыр ошолорду эми жакшы окутуп аракет кылып калтабыз. Азыр жакшы окуйт. Siz başlasın. Окуучулар Кыргыздын улуттук оюндарын бири тогуз коргоолду үйрөнүп, райондук мелдештерге катышып келишет. Тогуз коргоол оюнун мектептин аксакалы Пахридин Маданов үйрөтүп, окуучулардын эл аралык сынактарга катышуусуна аракет көрөт. Жанагы Кыргызстанда бүт жаран мектеп программасыга волейбол, футбол, анан бокс, анан чурко, легкая атлетика койгондо улуттук оюндар коюлган эмес. Ошого биз Кыргызстанды мурдагы ата бабалар ойногон, манас эпос ойногон şu кыргыз улуттук оюнду şu мектепте 94-жылдан баштап ачтым. Анан 94-98 жыл программага алып кирип, анан şu мелдеште Карасыр районунда 1-чи орунду алдык. Анан облусту алдык. Анан şu балдар университетке барып 1-чи орундар алып туруп, şu бүт наградтар şu балдардын эмгеги. Мирза Турсунзада негизги мектеби 1989-жылдан бери иштейт. Ар бир класс 17 гана балага ылайыкташкан. Бирок азыркы учурда ар бир класста 20дан ашык бала 3 үмүт менен окушат. Башка мектеп сыяктуу эле бизде дагы базистик окуу планын да окутууну жүргүзөбүз. Окутуу кыргыз тилинде, орус тили, чет тил сабактары өтүлөт. Жаңы түптүү мектеп куруу быйыл гана планга кирген. Жер бөлүнүп берсе эле курулуш иши башталат. Феруза Шымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.